сиз буга чейин 4 жолку чакырылыштын депутаты болдуңуз. Мына ушул акыркы чакырылыштагы депутаттык 5 жылдык мөөнөттө сиз эл өкүлү катары эмне жасагандарыңызды элге айтып бере аласыз өзүңүздүн шайлоочуларыңызга? Мындай суроого жооп бериш өтө кыйын. Айрыкча талапкерлер күрөшкөндө атаандашы ушинтип айтат, сен эмне кылып бердиң деп айтат да. Бирөө мектеп куруп берсе, бирөө спорт площадка куруп берсе, мен андай менен мактана турган жерим жок. Мен анын өзүм милдетим деп эсептебейм да. Бирок коомчулукта болгон көйгөйлөрдү көтөрүп туруп, өкмөттөн талап кылганга мен аракеттер жасаганмын да. Ал эми мыйзам чыгаруучу процессинде менде жүздөгөн деп эсемде абдан көп мыйзам долбоорлорго мен демилгечи жана демилгечинин катарында болгом да. Көптөгөн мыйзамдарда. Ошондуктан мен ойлойт элем, ар бир мыйзамда бир сунушу менен өзгөртүү киргизсем, эгерде ошондо жарандын эмгек шарты өзгөрүлүп кетсе, кичине жакшыраак болуп калса, мен аны жеңиш деп эсептейм. Пайдасы тийсе ошого. Бул бир гана менин жетиштигим болбойт. Себеби бизде акыркы жылдары мыйзам долбоору бир адам сунуштабайт. 4-5 депутат болуп сунуштайт. Себеби буга да себеп бар да. Ошондо ар бир фракциянын өкүлдөрү болгондо, ал өзүнүн фракциясын иштеп туруп колдоо тапсын деген максат менен кылынат да. Ошондуктан айтыш кыйын. Ал эми милдетим депутаттык бүгүнкү күндө. Эми партиялык тизме менен өткөндөн кийин мен ал партиянын алдында бир аз милдеттерим болчу эле. Бирок 2 жыл мурда ошо Өнүгүү прогресс партиясы фракциясы Улуу Октябрь социалисттик революциянын майрамдык маанайын алып таштайбыз дегенде, мен ошондо айтканмын, мен мындан ары сиздердин партияңыз менен мамилемди токтотом. Колдой албайсыз. Ал эми фракциясынын мүчө катары, фракциянын чечими болсо, мен аткарганга милдеттимин. Бирок добуш бергенде өзүм түшүнүгүм менен, өзүм ыктыярым менен добуш бергем деп, анын жетекчисине маалымдап берген болчумун да. Ошондуктан мен ал партия менен кандай бир моралдык жанагындай расмий түрдө милдетим жок элек. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, жана жалаң жаштардан турган жолу ошо жаңыланган жогорку кеңешке депутаттардын келүүсүнө мен макул эмесмин деп, мүмкүн сизди дагы бир партия колдоо көрсөтүп, кайрадан чакырылышына депутат болушуңузду сунуштаса? Биринчиден мен айтып кетейин, мен Кыргызстан коммунисттердин партиясынын жетекчисимин. Шайлоого барсам, мен ошо өзүмдүн партиям менен барам. Бирок ачык эле айтам, эгерде шайлоого барганда бир аз болсо да материалдык ресурс жок болсо, өткөрүш өтө кыйын да. Жок дегенде жанагы эл менен жолугушууга барганга, элибизди чогултканга, элибизде көнүп калганда, аларды чогулткан үчүн бир гана келе кой деп айтпайт да. Жок дегенде жана микроавтобус менен алып келип, угуп койгула деп. Анан шайлоо күндөрү уюштуруп, мындай болот, тигиндей болот. Анан шайлоо күнү байкоочуларды коюп, алар карап бериш керек. Анан өз жүктөр менен, мисалы үчүн, эртеңки саат 8ден кечки 8ге чейин курсак ач болсо, бирде байкоочу тура албайт да. Жок дегенде алардын курсагын тойгозуп, анан бир аз болсо да үйүнө шарт түзүп бериш керек да. Эми шайлоонун табигаты ушундай болуп калды. Ошондуктан эгерде биз дагы кенен акылдашабыз, эгерде каражатыбыз жок болсо, анда кандай жол менен барабыз деп мен азыр алдын ала айта албайм. Бирок биз азырынча даярданып атабыз шайлоого. Эгер 9% болсо, бул да оор нерсе да. Бул 9% деген босого. Бул атайын жасалган бийликке жакын партияларды өткөрүш максаты. Себеби бийликке жакын партияга бир айдын ичинде колдоочулар көбөйүп кетет. Анан эң негизги бизнесмендердин акчаларынын баарын карап турат да. Алар кайсы жерге барат? Эгерде ушул партиянын өзүнүн каражаттары болсо, анда бизнесмендер кошулат. А эгерде жок болсо кошулбайт да. Эми 30 жылдан бери биз түшүнүксүз коом түзүп койдук да. Же идеологиябыз жок, же улуттук эмес, же коммунисттик эмес, же демократиялык эмес, түшүнүксүз болуп турат да. Бүгүн бир гана бүгүнкү күн менен жашап атабыз да.